Аллахты тааныткан космос. Асмандарды жана жерди жараткан Аллахка мактоолор болсун. Жердин жана асмандардын жаратылышы Кудайыбыз Аллах Тааланын өтө кудуреттүү экенин айтып турат. Жылдыздардын көлөмү, жердин тартуулуу күчү, күндүн ысыктыгынан коргоп турган асман тегеле айта берсе көп. Эгер жер магнитине көңүл бурчу болсок, анда өтө чоң чеберчиликти байкайбыз. Биздин акылыбыз боюнча магнит бул магнитти же темирди тартып туруучу нерсе. Бирок чөптү, нанды, сууну, адамды, ташты кала берсе көзүбүзгө көрүнгөн нерселердин баарын өзүнө тартып туруучу магнит бар экенин билдиңиз беле? Эгер билбеген болсоңуз, анда бул жер магнити. Ал өзүндөгү баардык нерсени өзүнө тартып турат. Эгер бул магнит болбогондо, жердин катуу айлануусу себебинен жердегилердин баары асманда калкып учуп калмак. Эми асмандагы жылдыздар туурасында кеп кылсак, Лондон окумуштуусу астроном профессору Фред Хойл кээ бир асман денелери адамдын оюна келбеген чоңдукта. Адамдын акылы ага жетпейт. Ал эми жер шаары аларга салыштырмалуу майда топурак сыяктуу эле деп айткан. Американын белгилүү окумуштуусу Кресси Моррисон мындай деп жазат: асман денелеринин түзүлүшү кокустук эмес, алар чийилген өз ордуларында сүзүп калкып жүрүшөт. Эгер чийилген ордуларынан бир аз эле чыгып кетчү болсо, анда кыямат эле болмок. Мисалы, жер шаары саатына 1674 километр айланат. Эгер саатына 160 километр айланганда, анда күн менен түн өтө узарып, күндүзү күндүн ысыктыгынан баары куйкаланып, түнкүсү түндүн сууктугунан баары тоңуп калмак деп айтат. Лондондогу философия профессору Джуд өзүнүн өтө көп наукалык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында бул аалам өзүнөн өзү эч жаратылышы мүмкүн эмес экенин жана бул ааламды жаратуучу гана жаратат экенин айтып түшүндүргөн. Аллахымдын сөзү кандай гана чындык. Аллах Таала айткан: биз аларга анын Курандын акыйкат экени анык болгонго чейин өзүбүздүн кудурет белгилерибизди мейкиндиктерде жана алардын өздөрүндө көргөзүп коебуз. Фуссилат сүрөсү 53-аят. О бир тууганым, өзүңүзгө карап көрүңүзчү. Кандай гана укмуш чеберчиликте жаратылгансыз. Мына ушундай кылып жараткан Аллахка мактоолор болсун.